Лорадо. Ооба. Экинчи кабатты полный ремонт болгон. Чаткалдагы райондук төрөт үйү оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жеринен кабар алып тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Канча жата турган бөлмөлөр бар? Канчадан кабыл аласыздар адам? 10 койка төрөттөргө, 5 койка гинекология, общий 15. Сен төрт киши келесиз. Так. Канча койка бар? 15. 15 койка бар. Одновременно бир кабыл алганда канчадан кабыл төрөтөсүз? Так, население аз болгондуктан временный рота мындай редко болот, 2 рот болуп калышы мүмкүн. Жылына канчадан болуп атат? 200. 200? Жылына 200 бала төлөнүп атат. Азыр 6 айга 80 рот болот. Себеби дегенде 2026 жылдын 1-январдан баштап толук райондор, Айракча, Чакал району толук бойдон келет. Бул жерге биз азыр көптөгөн адамдарга чоң эме берип атпайбыз, сыйрык берип атпайбыз. Ошол негизинде азыр толук райондордун ар бир роддомдорун башка жасап чыгышыбыз керек. Сизге эмне керек бул жерде? Ремонт. Дагы эмне керек? Оборудование эмне керек? Керек кошумча гинекологический акушерский кресло керек. Баягы жаш балдарды жанагы недоношенный балдарды кармай турган эмеңиз бар камера? Жок. Неонатолог врачыбыз жок. Азыр ошол боюнча мен завчаракка кат жаздым эле 900 миң өкмөткө которуп беришиптир. Ошол бул жакка айтып аткан аппараттарды. Буюрса өздөрү биз характеристикасын бергиле биз алып беребиз дейт. Тез арада ичинде ремонт кылган болду. Азыр ремонт кыласыздар. Кейинки абордон алып бересиңер. Бул Чаткал райондук радиозон төрөт үй. Эң алдыңкы төрөт үйлөрдөн болушу керек. Бардык абордон болушу керек. Так, Халил Молдович, мына Чаткал райондук төрөт үйүнүн толук бойдон өзүңүз көзөмөл алыңыз. Ремонтун, керектүү оборудованияларын, дополнительный кошулган штаттарды керек болсо. Бардыгы, эски абордон баарын алып салып туруп, баарын жаңалап, сону кылып туруп, бул жер үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Төрөт үй болуш керек. Себеби дегенде азыр биз айтып атпайм, толук райондорго шахтар түзө баштадык. Толук райондордо биздин балдарыбыз көбүрөөк төрөш керек да. Ошо шахтар түзөбүз азырчы. Молдорду бар, Молдорда мына караңа, мына кришаны мына кришаны алган, кришаны бүтүп алган. Сыртынан бери сону жасап, макулбу? Мисалы керектүү акчаны бул жерде мына булар айтты, чарат алып берем деп атат, башка алып берем деп атат. Ошол менен сүйлөшүп, калганын биз кошуп берейин. Макулбу? Бактарактардан бери бүт ушул бул төрөт үйү эң үлгүлүү төрөт үй болуш керек. Атайын кызматтын төрагасы район эли менен жолугуп, кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Мындагы көп балалуу энелер 2 миллионго чейин сүйүнчү пул ала алышат. Анткени Чаткал 1800 метрден бийик тоолуу район болгондуктан ар бир үй бүлөгү атайын программага катышуу мүмкүнчүлүгүн ачат. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн ымыркайлардын жакшы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп бере турган болду. Президент указ чыкты бул боюнча. 2026 жылдын 1-январдан баштап төрөлгөн 4-чү баладан башталат. 4-чү баладан баштап 10-чу балага чейин акча төлөнөт. Бул деген ошо 4-чү балага 400 миң төлөнөт. 7-чи балага миллион төлөнөт. 4-чүгө, 5-чиге, 6-чыга да төлөнөт. 7-чиге миллион төлөнөт. 7-чи балалуу болгондорго. 10-чу балалуу болгондорго 2 миллион төлөнөт. Бул кайсы үй бүлөлөргө төлөнөт? Бул тоолуу шартта жашаган, 1800дөн бийик жашаган айлык штаттардагы төлөнгөн ымыркайларга төлөнөт. То есть Чаткал району 100% буга кирет. Мен азыр тапшырма берип келдим. Кудай буйрса быйыл күзгө чейин, ошо январга чейин, январда башталат эми. Январга чейин Кудай буйрса роддомду толук бойдон ремонтун өткүзөбүз. Ремонтун өткүзүп, жаңы керектүү жабдыктарды алып келип, шарттарын түзүп, ушу толук биздин кыздарыбызга, толук келиндерибизге, ушуларга баардыгына шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз ушуну түзөбүз. Түшүнөм, азыр маселе башталат. Чаткал районуна барып төрөшүбүз керек. Туура. Ал үчүн мына айыл өкмөттөр кана барбы бу жерде айыл өкмөттөр?
Ökөңөр ар ушул төрөлгөн балдардан учетун алгыла. Уктуңарбы? Эти серьезно айтам. Ал бала келин бир жерде жашап атабы, жашабай атабы, же төрөшүнө бир ай калгандан кийин төрөп алып туруп анан мага миллион бер деп жүрбөсүн. Уктуңарбы? Ушул жерде жашаш керек. Биринчиден, экинчиден ошол эле указдын негизинде төрөлгөн бала 1 жашка чыккандан кийин берилет акча. 1 жашка чыккандан кийин берилет. Ал төрөгөн келин ушул жерде дагы 1 жыл жашаш керек. Төрөгөнгө чейин ушул жерде баягы bir ay 9 ay ertep üçer kelip жашаш керек жок. Туурабы? Ушул учетун алгыла. Себеби дегенде эртең өзүнчө болуп жүрбөсүн. Себеби Чаткал району бул толук бойдон кирет экен да. Ушунда кире турган райондор 1-2 район бар. Калган райондор жок. Жарымы кирет, жарымы кирбейт. Ушундай. А биз жакта мына суудагы райондор болсо вообще кирбейт. Ал жерде 10% толук кирбесе калганы чөлдүктөр алар кирбейт.